арбаңыздар сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кайрадан назарыңыздарда тапкан тапалак көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз кандай болот, аны буюрса баарыбыз биргеликте көрөбүз. Негизгиси биздин бүгүнкү белектерибиз Оюлдук операторунан жылуу шарф, трасса таксиден 200 сомдук сертификат, 2 штук, Ак Бура кинотеатрынан 2 адамдык чакыруу, Семетей кинотеатрына 2 адамдык чакыруу, Нур кинотеатрына 2 адамдык чакыруу жана Мугалим өнөр башаты аттуу Ош ТВ телерадио компаниясы уюштуруп жаткан гала концертке 2 адамдык чакыруу жана биздин акчалай белектерибиз бар. Бизден алыстамай жок, демек улантабыз. Аты жөнүңүз? Дөлөтбек Улжайын. Биздин көрсөтүүнү көргөнсүзбү? Ооба, көргөн. Билесиз, шоттан. Демек биринчи белекти чечип алалы. Сизге шарф керекпи, билет керекпи, концертке билет керекпи, кинотеатрга билет керекпи, же таксиге 200 сомдук сертификат бар, азыр үйүмө шашып жатам деген болсоңуз, кайсынысын аласыз? Таксиге. Таксиге? Ооба. Таксиге. Суроо жөп жөнөкөй. Азыркы таптагы ушул күндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы ким деген суроо. Төрагаларды билбейт экенмин. Жаңы гана шайланган төрагабыз, Жогорку Кеңештин төрагасы. Жөнү кандай? Дастан Жумабек. Ассаламу алейкум, шеф. Мында каракосы. Жардам берди. Бул сизге трасса таксиден атайын Ош ТВ каналы үчүн чыгарып берген 200 сом сертификат. Шаар ичинде гана колдонсоңуз болот, жаңы жылга чейин, Рахмат, сизге жардам берген жигитке биз дагы бир белегибизди берели, жөнү гана белек берели. Мо белек сизге. Менимче айымдарга жакыныраак го дейм, сиз тагынбайсыз бирок. Үйдө балким карындашыңыз бардыр. Жок, бул сизге берилип атат жардам бергениңиз үчүн, ага жөн гана биздин программанын атынан. Меске башка суроо берейин эми, экөөбүз оюнду уланталы. Суроо мындай. Биздин жакынкы кошуна өлкөлөрдүн бири фонограмма менен ырдоого тыюу салган. Ошол кайсыл өлкө деген суроо. Өзбекстан. Акыркы жообуңуз, Акыркы жообум. Жообуңуз туура эмес, сиз менен коштошобуз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум дос. Аты жөнүң кандай? Алижан. Алижан, менен суроо сага сенден туура жоопко сейлүү белегибиз бар. Демек суроо мындай. Биздин жакынкы коңшулаш өлкөлөрдүн бири фонограмма менен ырдоого тыюу салган. Ошол кайсыл өлкө, кайсыл мамлекет? Варианттары бар. Айтайынбы варианттарын? Айтып бересиз. Варианттарын айтсам сен бир аз кичинерээк белекке ээ болуп калсың, бирок айтып берейин, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан. Сенин оюңча? Түркменистан. Акыркы жообум Түркменистан. Токтолдуңбу? Токтолдум. Эми сага сыйлуу белегибизди арнайлы. Акча аласыңбы, билет аласыңбы, таксиге сертификат аласыңбы, концертке аласыңбы, же болбосо жөн гана 100 сом акчалай белек беришибиз мүмкүн. Акчалай берейин, Акчалай берейин. 100 сом акчалай белек сенки, бирөөсүн аласың. Чоң рахмат сага. Дагы ойношуңуз мен? Жетишеби же? Рахмат жаңанда. Ассаламу алейкум. Брат, мен суроо берейинчи. Шашырсыңбы? Снова одна. Кыздар ойнойлучу, мен суроо берейинчи. Ошол жерде ойнойлубу, Аты жөнүңөр кандай? Айтурган, сага мындай суроо. Менюну билесиң да? Меню деген сөздүн кыргызчасы кандай болот, Айтурган? Тизме. Сен оюңча? Тизме. Кандай тизме? Тамактардын тизмеси же башка. Ошол кантип айтылат? Меню деген сөздүн кыргызчасы. Тизме. Тизмеге дагы бир сөз кошулачы. Ненин тизмеси? Тизме деген көп да, ал адамдардын тизмеси бар, туурабы? Эмненин тизмеси болот? Меню? Тамактардын тизмеси же болбосо суулардын, напитоктордун. Ошондо акыркы жооп Багаштардын тизмеси. Туура эле жооп болду, болгон бир аз башкача. Меню деген сөздүн кыргызчасы аш тизмек деп которулат. Оюлдук операторунун атынан биз кыздарыбызга сезонго жараша шарфик кабыл алып коесуңар. Чоң рахмат силерге. Ассаламу алейкум, жигиттер, 1 мүнөт убакыт бере аласыңарбы? Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо белек берейин. Даярсыңарбы? Аты жөнүңүз? Манас. Манас, сага мындай суроо. Кытайда Аяз атаны кантип аташат деген суроо. 3 вариантым бар, бирөөсүн тандап көрөсүң, А вариант: Шаньдан Лаожен Бы
Ченмин Лаожен. В варианты Чанли Лаожен. Бардыгы эле Лаожен менен бүтөт. Айырмалары Шандан, Ченмин жана Чанли. Қытайда өзі Аяста бар. Аяста барбы? Аяста бар. Аястан кийим ушул- кийиши? Ушул 3 варианттын бирөөсү туура. Кытайлар ушинтип аташат. Варианттар Шандан Лаожен, Ченмин Лаожен, Чанли Лаожен. Сен адашып эле калдың окшойт да. Шандан. Эстеп калдың бул А вариант. Б вариант Ченмин. В вариант Чанли. Чанли. Сен оюңча О, Чанли. Чанли. Жооп туура болбой калса сен бизге ырдап бересиң, даярсыңбы? Жок. Даяр эмесиң, ушуга токтолдуңбу? Балким досуң вариантын угаттырбыз. Бул В вариантын тандады, сизчи? А вариант. Акыркы жооп А вариант. А вариант. Рахмат. Эми сизге белектердин вариантын айтайын. Акчалай белегим бар 100 сом. Нур кинотеатрына 2 адамдык чакыруу, Ак Бура кинотеатрына 2 адам чакыруу, Семетейге концертке 1 адамдык билет жана таксиге 200 сомдук сертификат такси трассага. Эмнени аласыңар? Уттуңар. Вариант А, вариант А туура. Шандан Лаожен досуңуз. Белектин бирөөсүн тандайсыз. Не кылалы? Жумуштар бар. Тыйын берейин, Тыйын берейин. Белек силердики. Чоң рахмат силерге убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай. Бул аптадагы чыгарылышыбызга бир аз да болсо мурдагы аптадагы биздин үшүп калганыбызга байланыштуу аба ырайынын өзү бизге боор ачыгандай бир аз күн жылуу. Кар жок, биздин техникалык аппараттарыбызга эчтеке тоскоол болбойт. Ушул тапта биздин артыбыздан бир жигит шашпай басып келатат. Ошол жигитке биз азыр суроо берип көрөбүз. Ассаламу алейкум дос. 1 мүнөт убакыт бөлчү. Аты жөнүң? Кабланбек. Кабланбек, биздин көрсөтүүнү көргөнсүңбү? Ооба. Не деген көрсөтүү билесиңби? Оштубу? Оштубу? Жок, биздин программанын көрсөтүүнүн атын билесиңби? Жок. Билбейсиң. Биздин көрсөтүүнүн аты Тапкан Тапалак. Бизден суроо, сенден туура жоопко сыйлуу белектерибиз бар. Даярсың, Кабланбек атың, Кабланбек, суроо мындай. Бул нерсени кыздар күнүгө эле колдонушат. Макияжга. Аты тоник деп коет. Ошол тоник эмне жумуш аткарат болбосо, эмне үчүн тоникти колдонушат деген суроо. Бетин агарса керек может. Эми ал жерде көп да ошол тагыраак жооп беришиң керек. Тоник деген эмне? Кыздар аны эмнеге колдонот деген суроо. Мен атайын балдарга ушундай бир аз кыйыныраак суроо кылдым, бирок ар бир эле кыз билет. Күнүгө макияжга колдонушат. Тоник деген эмне? Билбейт. Анда мен сага белек берейин. Ошту телеканалы уюштурган буюрса 14 декабрь саат 13:00 Бабур театрында Мугалим өнөр башатуу аттуу гала концерт болот. 4-катар, 4-орун. Белегиң кут болсун, качып берген үчүн рахмат. Кыздар, саламатсыңарбы? Кыздар, качып кетпегилечи. Кыздар. Мен суроо берип көрөйүнчү. Көп белектерим бар да. Качпагылачы. Нет, мындай оңой суроо, силерге тиешелүү суроо да. Пожалуйста, сураныч. Сураныч десем дагы мен карабай коюшту. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Биздин көрсөтүүнү көргөнсүзбү? Не деген? Биздин көрсөтүүнүн аты Тапкан Тапалак. Бизден суроо, сизден туура жооп. Туура жоопко акчалай жана башка сүйлөө белектерибиз бар. Аты жөнүңүз? Нургүл. Нургүл, сага мындай суроо. Бул мамлекетте интернет кызматын жогорку кызматта иштегендер гана колдоно алат. Ал мамлекет кайсыл мамлекет деген суроо. Билбейт экенмин. Аракет кылып көрбөйсүзбү? Жана дагы кошумча маалымат. Бул мамлекетте көк жынса дасызбы? Көк жынса кийсе болбойт экен. Жана жөнөкөй адамдар интернет колдоно албайт экен. Жоңуңуз барбы? Жок. Жоңуңуз жок, чоң рахмат сизге. Кыздар, саламатсыңарбы? Качып кетпегилечи. Аты жөнүңүз? Сакал. Сакал, мен суроо берейин, сен туура жооп бер, Сакал, мындай суроо. Бул мамлекетте интернет кызматын жогорку кызматта иштегендер гана колдоно алат. Жана кошумча бул мамлекетте көк жынса кийсе болбойт. Бул кайсыл мамлекет деген суроо.
жооп таба аласыңарбы? Мына ушундай биз көпүрөнүн үстүндө пробка уюштуруп жаткан кезибиз. Мына ушундай катышуучулардын жоктугунан мен катышуучуларды ойлоп келем. Аба. Оп, здравствуйте. Мен сурап берем, туура жооп болсо акчалай белек берем. Болбосо билет берем, концертке берем, киного берем. Калганын баарын берем. Аты жөнүңүз? Мырзакан. Кандай? Мырзакан. Мырзакан, Мырзакан, сага мындай суроо. Ушундай мамлекет бар, ал мамлекетте интернетти бир гана жогорку кызматта иштегендер колдоно алат. Жана ал мамлекетте көк жынса кийсе болбойт. Бул мамлекет кайсыл мамлекет? Варианттар ойлонуп көрбөйсүңбү? Америкада жынса кийип жүрүшөт, көк жынса кийишет. Америкада интернет жакшы. Бирок мен айткан мамлекетте интернетти жалаң гана жогорку кызматта иштегендер колдонот. Жөнөкөй адамдарга уруксат жок. Жана көк жынса кийсе болбойт. Бул кайсы мамлекет? Бул мамлекет Америкада эмес. Ал мамлекетте кара адамдар жок. Ал Африка эмес. Алардын бир аз көздөрү жумшук. Акыркы жообуңар. Бир жоопко экөөңөр токтолгула, мен белек берейин силерге. Япония. Сиздин жообуңуз? Корея. Көк жынса кийсе болбойт. Кудайга шүгүр бизде көк жынса кийебиз. Интернет колдонобуз. Сиздин оюңузча? Японияда. Сиздин оюңузча? Корея. Кайсыңызы? Корея. Түштүк. Bu жерден билесизби? Түштүк билет. Айтпайбер болот. Кореянын кайсынысы жакындап калдың? Да? Жакындап калдың. Түштүкпү, түндүкпү, жардам бербейсиңби? Түштүк деп. Түштүк. Жакыныраак келе алчы. Түштүк. Корея. Акыркы. Түндүк Кореяда. Ырдап бересиң азыр туура болбой калса. Даярсыңбы? Түндүк Корея. Түндүк. Токтолдуңбу? Ооба. Туура болбой калса ырдап бересиң. Жок. Тамаша. Кыздар, силерге белектерим көп. Киного 3 кинотеатр Нур, Акбура, Семетейге бар. Трасса таксиден 200 сомдук сертификат бар. Шаар ичинде жүрсөңөр болот, 200 сомго чейин. Экөөңөргө тең. Кино или такси? Кино. Нурга, Акбурага или Семетейге? Кайсы? Нур менен Семетейде экөөндө тең 3D бар. Семетей. Бирок бул Семетейдики бир эле адамга бирөөнү аласыз. Нурга 2 адамдык. Нурду беремби? Нурду берейин, Бул сизге. Артында жазылып турат 20 декабрга чейин деп. Рахмат сизге. Мына ушинтип урматтуу эле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздө Ош шаарынын Борборлук базарынан уланып жаткан кезибиз. Демек кеттик, улантабыз. Кандайсыңар? Атыңыз ким? Сону. Сонун мен сага бир сонун суроо берем, туура жооп болсо сага акчалай белек берем. Даярсыңбы? Ооба. Кыздар, менче күндө эле колдонот, бирок силер колдоно элек болсоңор керек. Тоник деген не түшүндүрүп бере аласыңбы? Макияжга колдонот го, сонун. Тоник? Кандай эле? Эмне кылат эле? Жасап. Ошо кантип эмне кылып колдонот? Көгөрүп кеткен жерлерине коюп. Алдыңарбы тоникти? Варианттары жокпу? Варианттары жок. Буну айымдар билет, эми чоңураак эжелериңер билет да, основнойчу. Киного барасыңарбы? Киного барбайсыңар, Анда жөн эле акчалай белек берейин, сонун. Мен сага шириндик алып жейсиңер. Суроо берейинби? Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүз? Ахмет, сага мындай суроо. Азыркы күндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы ким деген суроо. Кыргыз Республиканын төрагасы. Азыркы төрагасы. Чыныбай Турсунбеков ишин тапшырып кеткен, жаңы төрага шайланган, бизге ошол төраганын аты жөнү кандай?
саясатка аралашпайбыз, аны билбейт экенмин. Билбейсиң, чоң рахмат анда сага. Ассаламу алейкум, ооба. Кандайсыз? Жакшысызбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Мен суроо берип көрөйүн, туура жооп болсо акчалай белек берейин. Суроо мындай. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай? Ошону билбейт экенмин. Мурункусун билчүлөр. Жаңы гана шайланды, билесиз, жаңы гана. Аты жөнүн билесизби, билесизби? Жок, чоң рахмат сизге. Ассаламу алейкум. Ойнойсузбу? Аты жөнүң? Адыш аты. Адыш сага мындай суроо. Азыркы күндөгү жогорку кеңештин төрагасы ким? Башка суроо берейинби, Адыш? Кыздар күндө колдонот, макияжга колдонот. Тоник деген нерсе бар, ошол эмне? Тоник деген нерсеси бар, кыздар күндө эле колдонот ар бир макияждын алдында. Ал эмне кызмат аткарат, аны кантип колдонот? Ал мындай балдарга жараша суроо. Жок, атайын даярдап келгем да, кыздардын кыйын суроосун сага. Анда кыздар суроосу. Пудра болсо керек да? Жок, пудра аты айтып турбайбы, пудра деп. Тоник деген эмне деген? Билбейт. Киного барасыңбы? Киного барасыңбы? Туура жооп бергенде акчалай белек берет элем. Азыр вариантым бар. Башка суроом. Мирбек Атабековдун толук аты жөнүн билесиңби? Атабеков Мирбек бул жагын улантышың керек. Мирбек Атабек. Толук аты жөнү. Орусчасын айтканда отчествосы кандай деген суроо. Отчествосы. Таптыңбы? Чоң рахмат сага. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Киного билет берейинби? Акбура, Семетей, Нур. Акбурага. Эки адамдык 20-декабрга чейин, Чоң рахмат сага. Кыздарга тиешелүү бир суроо берейин, жооп бергилечи. Тоник деген не билесиңби? Тоник. Силер колдоносуңар го макияждын алдында. Бетти тазалоочу. Бетти тазалоочу алдын тоник колдонот, андан кийин бетиге мындай коёбуз. Так. Демек, кызыбыз жооп берет. Угуп турасыздар. Тоник деген жакшылап түшүндүрүп койчу. Макияждын алдында тазалайт. Түшүндүрүп кой. Тоник деген эмне? Бул тоник деген макияждын алдында бетти тазалоочу. Андан кийин бети Мына ушундай урматтуу жигиттер, тоник деген бул кыздардын макияж жасаардан алдын бетин тазалоочу каражат, суюктук десек болот. Билет берейинби, акча берейинби? Боло берет. Боло берет. Кайсы кинотеатрга барасыз? Нур, Семетей, Акбура? Кимиси жакын? Нур. Эки адамдык чакыруу 20-декабрга чейин артында жазылган печаты бар. Чоң рахмат сизге. Эже жакшысызбы? Сизге суроо берсем болобу? Аты жөнүңүз? Айчолпон. Айчолпон эже, сизге мындай суроо. Азыркы күндөгү жаңы шайланган биздин жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Төрага Жаңы гана шайланды. Аты жөнүн билесизби? Чоң рахмат. Анда акасынан сурап көрөсүз да. Ассаламу алейкум. Ака, азыркы жаңы шайланган биздин төрагабыздын аты жөнүн билесизби? Жогорку кеңештин төрагасы. Билбейсиз. Рахмат. Анда улантып көрөбүз ушул эле суроо менен. Ассаламу алейкум. Дос, бир суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин, Жогорку кеңештин азыркы жаңы шайланган төрагасы ким? Болбосо аты жөнү кандай билесиңби? Жок, билбейт. Чоңраак саясатка кызыккан адамдардан сурап көрөбүз. Азыр жогорку кеңештин төрагасынын атын билесизби? Азыркы? Билбейсиз. Чоң рахмат. Баягы, ошо мен качып кетпегилечи. Белектерим түгөн элек, суроолорум бар, кыздар. Ойноп койгулачы, пожалуйста. Аты жөнүңөр? Турсмата Нурзада. Кандай? Нурзада. Нурзада, сага мындай суроо. Азыркы жаңы биздин шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Жаңы шайланган 200 сом акчалай билет берем, эгер тапсаң. Болбосо билет берем. төраганын мурда неме чын айтырсың бе? Ооба. Ал ишин тапшырып кетти, жаңы гана төрага шайланды. Ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Төраганын аты жөнү подсказка бербейсизби? Фамилиясы Жумагулов. Билбейт экен. Сенин оюңча. Билбейт экен. Башка суроо берейинби? Башка суроо берейин. Ушундай мамлекет бар, ал мамлекетте интернетти жалаң гана жогорку кызматта иштеген адамдар колдонот. Жана көк жынса кийген уруксат жок. Эгер варианты жок таба алган болсоң, мен сага 2 белек берем.
Итак, бул жооп кайсыл мамлекет? Көк жынса кийсе болбойт. Жөнөкөй мага сага окшогон адамдар интернет колдоно албайт. Бул кайсыл мамлекет? Жооп барбы сизде? Сизде? Я. Кытай. Акыркы жоопму? Кытай. Жооп тура албаган болсо сен ырдап бересиң азыр. Ырдап бере албайм, бирок Кытай. Так, токтолдум. Жооп туура эмес. Коштошо чоң рахмат. Эже жакшысызбы? Качып кетпеңизчи. Жакшысызбы? Качып кетпеңизчи. Мен суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин. Атыңыз? Клара. Клара, биздин көрсөтүүбүздү көргөнсүзбү? Ооба, дайым эле көрүп келем. Көрүп келесиз? Демек, бул жолку катышуучу сиз. Суроо мындай. Азыркы жаңы шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты кандай деген суроо. Варианттар жокпу? Варианттар жок. Бул эми ачыктан ачык айкын жогорку кеңештин төрагасы болуп жатпайбы? Аты жөнү кандай деген суроо? Билбейм экен. Алыңызга. Чоң рахмат сизге анда. Апа, саламатсызбы? Жакшысызбы? Ооба. Мен суроо берейинчи, туура жооп болсо белек берейин, апа. Болобу? Болбойт экен. Убактысы жок экен. Убактысы жок экен. Убактысы жок экен. Ака, мен суроо берейинчи. Ассаламу алейкум. Шеф, кандайсыз? Иш жакшыбы? Бир суроо берейин, туура жооп болсо белек берейин. Оюнга даярсызбы? Жок, Жок, жок болсо жок. Эже, саламатсызбы? Мен суроо берейинчи, туура жооп болсо акчалай белек берейин. Жок, убактысы жок, эч кимдин убактысы жок, баарынын убактысы жок. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Мен суроо берип берейинчи, туура жооп болсо белек берейинчи. Даярсызбы? Телефонду кое аласыз, Атыңыз кандай? Замир эже, суроо мындай. Азыркы жаңы биздин шайланган жогорку кеңештин төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Жаңылык көрүп атасызбы? Төраганын аты жөнүн эсиңиздеби? Жаңы шайланган. Билбейсиз? Чоң рахмат анда. Ассаламу алейкум. Дос, суроо берейинби? Туура жооп болсо белек берейин. Аты жөнүң? Үмүтбек. 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 Сага оңойраак суроо берейинчи. Меню деген сөздүн кыргызчасын билесизби? Мындай тамак аш жегени киргенде меню деп, көбүнчө меню деп жазылат, ошонун кыргызчасы кандай болот деген суроо. Кыргызчасы товар катары товар эмес. Продукты катары. Кадимкидей эле тамак жегени кирсең, көпчүлүк жерде меню деп турат, туурабы? Бирок кыргызчасы жок. Ошол меню деген сөздүн кыргызчасы кандай болот? Суроо болот. Ошону жооп беришиң керек. Кечиресиз, билбейт экенмин. Жооп берип атасыз. Балык канча сом? 180. 180 килограммбы? Килограмм. Сага акчалай белек берем же билет берейинби, киного барасың, кантесиң? Билетке. Билет берейинби? Кайсы кинотеатрга барасың? Акбура. Акбурага барасың, Могул билет сага 2 адамдык 20-декабрга чейин, бир аз жумуштан кийин эле барып эс алсаң болот. Чоң рахмат сага. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Ассаламу алейкум. Дос, суроо берейинчи. Аты жөнүң? Элгис. Элгис, суроо мындай. Азыр жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасынын аты жөнү кандай деген суроо. Туура жооп болсо мен сага селүү белектерим бар. Билбейт экен. Билбейсиң, чоң рахмат анда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? 1 мүнөт убакыт бере аласызбы? Мен суроо берейин, оңой эле. Жаңылык көрүп атасызбы? Кечкурун үйгө барганда. Жаңылык көрөсүз. Жогорку кеңеш жөнүндө маалыматыңыз бар да. Жаңы төрага шайланды, ошол төраганын аты кандай деген суроо. Жаңы төраганын аты. Чыныбай Турсунбеков кызматын тапшырды, кетти. Эми жаңы төрага, жогорку кеңешке төрага шайланды, ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Аты эсине жок. Жок, чоң рахмат анда. Апа, жакшысызбы? Суроо берейинчи сизге. Жакшысызбы, аты жөнүңүз? Телевизордон көрүп ушуга учурай экенмин. Мына ушундайчы. Балким сиз азыр бизди көрүп жаткан болсоңуз, бир күнү биз да сиз менен жолугуп калышыбыз мүмкүн. Биздин көрсөтүүнү билесиз, апа? Ооба, тапкан тапалак көрсөтөсүз. Эми суроо, жаңылык көрүп атасызбы? Жаңылык көрөм. Жаңы төрага шайланды жогорку кеңешке. Билесиз да? Ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо, апа? Сапар Исаковду билет элем анан. Сапар Исаков өкмөт башчысы болду. Жаңы төрага шайланган, ошол төраганын аты жөнү кандай деген суроо. Жогорку кеңешке же? Жогорку кеңештин төрагасы. Ай, көрүп аттым эле, унутуп аттым. Көрүп аттыңыз эле. Унутуп аттыңыз. Рахмат, бирок апабыз жооп таба албады. Сизге белек берели, акчалай эмес. Эми калсаңыз билет берейин.
билет берем ба? Семетей кинотеатрына бул бир адамдык чакыруу 31 декабрга чейин. Акбура түгөндө апа. Дагы бир билет кош берем сизге. Мугалим өнөр башаты аттуу гала концерт болуп жатат, буйруса. Мугалим сизби? Ана мон мага бериңиз. Семетейдин кереги жок сизге. 14 декабрь саат канчада экен? 13:00-да. Бабур театр 4-катар 3-орун. Рахмат сизге. Анда тулган кызыңыз экөөңүздөр барасыздар. Рахмат укам, ишиңерге ийгилик. Ушунтип эле таппасак деле бизди поддержка кылып атасыңар. Дайыма Кудай силерге ишиңерди алга жылдыра берсин. Ден соолук өзүңөргө. Көрсөтүүңөр узак жашасын. Рахмат. Чоң рахмат. Балды сурай берем. Салмасызбы же? Сурай берейин, туура жооп болсо белек берейин. Жаңы гана шайланган Жогорку Кеңештин төрагасынын аты ким деген суроо. Сооронбай Жээнбеков. Ал президент. Өкмөт башчы Сапар Исаков. Жогорку Кеңештин төрагасы ким? Жаңы гана шайланды. Жаңы төраганы билбейт экен, билбейсиз. Анда биздин программа үчүн ырдап бериңизчи, телекөрүүчүлөр үчүн биз сизге белек берели. Кыска бир куплет болсо да ырдап бериңизчи. Айтпаңыз антип, жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Таянган тоолор, жөлөнгөн аска мелеңиз. Кемеңгер иштеп, керемет жолдор алдыда. Кемибей турсун, кебелбей өмүр кемеси. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү олимпиадалык бренд Ленин спорттук кийимдер дүкөнү. Ленин эркин кыймыл жана сапаттуулук. Кышкы кийимдерге 30%, күзгү кийимдерге 50% арзандатуулар менен. Биздин дарек Ош шаары, Курманжанатка көчөсү 248А. Болжол Бакыт үйүнүн маңдайында. Мына ушинтип биз Борбордук базардын Жайма базарынан көрсөтүүбүздү улантып турган кезибиз. Кыздар качып кетпегилечи, качпачы. Мына ушундай дайыма бизден качып кетет. Салмасызбы ба? Суроо берип көрөйүнчү, туура жооп болсо белек берейинчи. Жок. Анда мон кыздарга берейинчи. Кыздар суроо берейинчи, бул жагыраак жылгычы. Ат жөнүңөр? Асел. Асел, суроо мындай. Азыркы учурдагы Жогорку Кеңештин төрагасынын аты кандай деген суроо. Төрагасы? Просто не знаю, билбейм. Сизчи? Нет, билбейт. Башка суроо берейинби? Мирбек Атабековдун толук аты жөнүн билесиңерби? Атабеков Мирбек, анан бул жайга кандай болот? Атабек. Мирбек Атабек тааныйсыңар да? Ооба. Бирок толук аты жөнүн билесиңерби? Мирбек Атабеков деле чыгат, анан точносын билбейбиз да. Отчествосы да, орусчасын айтканда. Атабеков Мирбек Атабекович. Сиздин оюңуз ушундайбы? Токтолдуңузбу? Ооба. Туура болбосо ырдап бересиз. Шашылдысыңар. Анда мен силерге акыркы белегим берейин да. Таксиге отурасыңарбы? 200 сомдук сертификатым бар. Кааласаңар Семетей кинотеатрына. Семетейге берейинби? Бул бир адамдык чакыруу. Ол сизге. Биз ушун менен буюрса көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин жагы шайланган Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумагуловго ийгилик каалайбыз дагы. Калган урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди көргөндө качпаңыздар дейбиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң рахмат.